Таласта баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматтын жаңы кеңсеси ачылды. Курулушка 3 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталып, имарат бардык зарыл шарттар менен салынган. Иш-чарага Ички иштер министри, облус жетекчилиги жана колдоо көрсөткөн уюмдардын өкүлдөрү катышты. Буга чейин облустагы баңгизатты мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү кызматы Талас облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында жайгашып иштеп келген. Мындай кеңселер өлкөнүн бардык аймактарында ачылат. Кызмат акыркы 6 айда облуста баңгизатты сактоо жүгүртүү боюнча 25 кылмыш ишин караган. Баңгизаттарды табууда атайын даярдыктагы үйрөтүлгөн иттер да кызматка киришти. Былтырдан баштап бизге 20 миллион сомго чейин 20 миллиондон сом ашык техника каражаттарын ушу УНПО аркылуу каржыланган. Ошого атайын автотранспорт машиналарды, андан тышкары şu ork техникаларды, анан байланыш каражаттарын бизге бүгүнкү чейин каржылап келип атат. Өткөн жылы 6 айда мыйзамсыз 19 факт баңгизат аныкталса, быйылкы күндө 26 факт аныкталып турат уже. Бүгүн да мынакей 21 килограмм 385 грамм марихуана затын жаңы эле жаңы келген иттин жардамы менен өз маалыматымен кармадык жаңы.